Заман кадырын баалоо. Азирети Умардын халифалык доору болчу. Бир күнү 3 адам бир жигитти Умарга алып келишти. Бул биздин атабызды өлтүрүп койду, дешти алар арызданып. Иштин жөн жайын билүү үчүн Умар аларды сураштыра баштады. Көрсө, бул жигит төө кайтарып жүрүп, бир төөсүн тегилердин багына киргизип жибериптир. Бул учурда алардын атасы төөнү көрүп калып, таш менен уруп жиберет. Жигиттин төөсү өлүп калат. Ага ачууланган жигит теги кишини таш менен уруп жибериптир да, ал байкуш каза болуп калыптыр. Ошентип анын балдары жигитти халифага ээрчитип келишкен экен. Иштин чоо жайын түшүнгөн Умар жигитке карап: "Эгер иштин баары силер айткандай болсо, анда сен жазаланууга тийишсиң", дейт. Жигит жалынып жиберди: "О момундардын башчысы, мен жазадан коркпоймун, бирок мага 3 күн убакыт бериңиз. Анткени менин кичинекей инимден башка эч кимим жок. Атам бизге калтырып кеткен байлык бар. Аны менден башка эч ким билбейт. Эгерде мен жазага кириптер болсом, байлык да жок болот, иним да жакырчылыкта калат". Умар бир азга ойлонду да жигиттен сурады: "Сага кепил боло турган тааныган адамдарың барбы?" Бирок бул жерде жигитти тааныган эч ким жок экен. Жигит адамдарды сыдыра карап чыгып, Абузарды көрсөтүп: "Бул киши мага кепил болот", деди. "Абузар, сен бул жигитти тааныйсыңбы?" деп сурады. "Жок, мен аны биринчи ирет көрүп жатам. Бирок мен ага кепил болом". "Сен аны тааныбасаң, кантип кепил болосуң? Эгер ал качып кетсе, анын ордуна сен жазага тартылышың керек. Ооба, о момундардын башчысы. Эгер ал келбей койсо, анын ордуна жазаланууга даярмын". Ошентип арадан 3 күн өттү. Бирок жигит кайра келбеди. Адамдар тынчсыздана баштады. Абузардын жазага тартылуусун эч ким каалабайт эле. Бирок өкүм деген өкүм. Эгер жигит дагы бир аз кечиксе, Абузар эртеңки таңды көрбөй калышы толук мүмкүн. Күн кызарып батууга жакындап, жигит убада кылган 3-күн күн аягына чыгып бара жаткан. Ушул учурда кара терге чөмүлгөн жигит кирип келди. "О момундардын башчысы, атам калтырган байлыкты таап, аны инимди багып чоңойтуучу адамдарга табыштаганча 3 күн өтүп кетти. Кечигип калганым үчүн мени кечириңиз. Эми кандай жаза болсо да татууга даярмын". Жигиттен үмүтүн үзгөн элдин баары ага таң калып турушту. Таң калганын жашыра албаган Умар жигитке кайрылып суроо узатты: "Сени бул жерде эч ким тааныбайт эле. Эмне үчүн качып кетпей кайра келдиң?" Жигит башын көтөрүп, күлүмсүрөй жооп берди: "Ооба, качып кетүүгө мүмкүнчүлүгүм бар эле. Бирок келечекте эл арасында Умардын заманында адамдар убадасын аткарбай калышкан экен деген сөз айтылып калабы деп коркуп кайра келдим". "А сен эмне үчүн анын жазасын мойнуңа алдың?" деп сурады Умар Абузардан. "Эл арасында Умардын заманында адамдарга жакшылык кылуу жоголуптур деген сөз айтылып калабы деп коркуп, өзүмдү жазага багыштадым". Алардын сөзүнөн таасирленген жигиттер: "Биз атабыздын кунун кечип жибердик", деп арыздарын кайтарып алышты. 3 күндөн бери ачууланып, жигиттин келишин күтүп отурган бул үчөөнүн мындай чечимге келиши элдин баарын бир чети таң калтырса, бир чети сүйүндүрдү. "Эмне үчүн мындай чечимге келдиңер?" деп сурады Умар алардан. "Умардын заманында адамдар арасында кечиримдүүлүк жоголуптур деген айың айтылып калуусунан биз да коркобуз". Урматтуу каналыбыздын активдүү көрүүчүлөрү, учурдан пайдаланып ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Комментарийлерди окуп,
жүрөк жылыткан ажайып инсандар көп экенине күбө болуудабыз. Бул сыяктуу видеолордун көпчүлүккө жетүүсүнө салым кошом десеңиз, 2 кадам жетиштүү. Биринчи, жогору карап турган баш бармакты басып жактыруу, экинчи, комментарий калтыруу. Анткени канча көп комментарий жана лайк чогулса, бул видео автоматтык түрдө башкаларга сунушталат. Бизди активдүү күзөтсөңүз, активдүү көрүүчүмүн деп жазыңыз. А эгерде биринчи жолу болсоңуз, каналда биринчимин деп жазыңыз. Демек, лайк жана комментарий. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин эске салалы. Ким жакшылык ишке себепкер болсо, аны аткаруу менен бирдей соопко ээ болот. Халифанын кызы эмнеге ыйлады? Бир күнү белгилүү халифа Умар бин Абдулазиздин кичинекей кызы атасына ыйлап кирди. Бул күн айт күнү болчу. Атасы кызын эркелете чачынан сылап, «Кызым, эмне үчүн ыйлап жатасың?» деп сурады. Кызы мурдун шор тартып, «Балдардын баары жаңы кийимдерин кийип алышыптыр. Менде болсо жаңы кийимим жок». Умардын жүрөгү эзилип кетти. Чындап эле жанындай көргөн кызына жаңы кийим алып берип койсо болмок экен. Бирок үйүндө бир тыйын да жок болчу. Кызын акырын алдынан түшүрүп, мамлекеттик казынаны көзөмөлдөөгө кызматчысына жөнөдү. «Мага келерки айдын эсебинен бир аз тыйын бөлүп бере аласыңбы?» деп суранды казына башчысынан. «О, момундардын падышасы, мен бул ишти аткарууга даярмын, бирок бир шарт менен». «Ал кандай шарт?» таң кала сурады халифа. «Сиз мага жазып бериңиз». «Оба, албетте жазып берейин. Кана эмне деп жазышым керек?» Халифа жазууга даярдана баштады. «Келерки айга чейин тирүү болорума ишенемин деп жазып берсеңиз жетиштүү болот», деди казына башчы. Умардын жүрөгү солуктей түшкөндөй болду. Ордунан дароо турду да артына карабастан үйүнө жөнөдү. Үйүнө келгенде балдары аны өңү кубарып кеткенин көрүп, эмне болгонун сурашты. «Балдарым, силердин алдыңарда 2 жол бар. Сабыр кылсаңар чогуу бейишке киребиз, сабыр кыла албасаңар атаңар тозого кирет». Балдары бир ооздон, «Атаке, биз сабыр кылабыз. Сизди мындан кийин кыйнабайбыз», деп кичинекей кызы баш болуп, баары бир ооздон жобурашты. Аттиң, бүгүнкү заманыбызда Умардай падыша, анын казына башчысындай кызматчылар болсо кана. Аттиң, Умардай ата, анын балдарындай балдар болсо кана. Анда жашообуз жеңилдеп, көйгөйдүн баары чечилип, Умардын заманындагыдай карышкыр менен койлор бирге жайылып калбайт беле. Кара катын профессорду кантип динге киргизди? Менин ислам динине кирүүмө ысырык саткан кара катын себеп болгон, деп сөзүн баштады профессор. Студенттер менен болуп жаткан жолугушууда андан эмне үчүн ислам динин кабыл алгандыгы тууралуу айтып берүүсүн өтүнүшкөн болчу. Профессор мурун учуна илинип турган көз айнегин өйдөгө түртүп коюп сөзүн улады. Ысырыкты баарыңар билесиңер. Эгерде үйдө тумоо башталса, аны сөзсүз түзөтүү керек. Ал микробторду өлтүрүп, тумоонун жайылуусуна бөкөт коет. Бир жолу менин үй бүлөмдө да ушундай абал болду. Кокустан эле кемпирим чүчкүрүп, бышкырып калды. Өзүмдүн да денем оорлогонун байкадым. Кызымдын да мурду бурулдап калыптыр. Дароо эле тээ кабат үйлөрдөн ары боштуктагы жайма базарды көздөй жөнөдүм. Ал жерден эмнелерди гана табууга болбойт. Адамдар ал жердегилерди тентигендердин базары деп тоотушпайт. Мен болсо майда чүйдө нерселерди ал жерден көп таап келем.
Бул жолу да жолум болду. Базардын оозунда биринчи катарда эле ысырык сатып олтурушуптур. Сөзүнүн ушул жерине келгенде профессордун көз айнеги дагы мурун учуна түшүп калды. Бирок сөзгө берилгендиктенби, же түшмөктөн түшүп калсын дедиби, Айтур ага көңүл бурбастан сөзүн уланта берди. Мен чеке тарапта олтурган кара жоолукчан кара катындан эле ысырык алып кайтууну ниет кылдым. Бир боосун колума алып, акча төлөмөкчү болдум. Бирок тиги: "Мырза, булар сатылбайт. Сиз могул кошунамдан алыңыз", деп калды. Мен колумдагы ысырыкты ага кайтарып берип, кошунасына кадам таштадым. Жоолугу жок, дене мүчөсү ачык эле аял экен. Анын ысырыктары тигиникине караганда кичирээк байланыптыр. Эмнеси болсо да андан ысырыкты алып артка кайттым. Ушул учурда менде кандайдыр бир кызыгуу пайда болду. Эмне үчүн бул аял мага ысырыгын сатпай койду? Кыязы, бул менин башка дин өкүлү экенимди билип саткысы келбей калды окшойт. Демек, ислам дини ушинтип адамдарды бөлүп жарат окшобойбу? Дароо артка кайрылып, азыр эле ысырык сатып алган аялдан сурадым. "Сен кайсы диндесиң?" Менин кескин узаткан суроомо чочуп кеткен тиги: "Христиан", деп оозун араң кыбыратты. Анан беркитен сурадым: "А сен кайсы динденсиң?" Бул да чочуп кеткенсиди. Бирок тигиден айырмаланып, бийик үнү менен сыймыктана жооп узатты: "Мен мусулманмын". Мен анын маңдайына басып келип, дагы суроо узаттым: "Ошол үчүн сен мага могу чөбүңдү сатпай койдуңбу?" Тигинин өңү бир аз өзгөрүп, жүзүнө жылмаюу аралады. "Жок, мырза, мен эртеден бери 2 боо ысырык саттым. А кошунам болсо бирди да сата элек. Биздин динибизде кошунага жакшы мамиле кылууга буйрук берилген. Ал дагы 2 боо ысырык сатмайынча мен ысырыгымды сата албайм". Профессор мурун учуна илинип турган көз айнегин стол үстүнө алып коюп, кол жоолугу менен көзүнө айлана түшкөн жашын сүртүп алды. Ушул сөздү укканда өзүмдүн жаман оюмду теги билип алгансып, кирерге жер таппай калдым. Оозума сөз кирбеди. Унчукпастан артка кайттым. Ошол күндөн баштап ислам динине болгон көз карашым өзгөрдү. Динди изилдей баштадым. Куран, хадис которумлорун окуп чыктым. Акыры исламды адам баласы үчүн негизделген чыныгы дин экенине ынанып, динди кабыл кылдым. Намазды үйрөндүм, орозо кармоого жетиштим. Бардык жашоомду динде айтылгандай өткөрүүгө аракеттене баштадым. Азыр ошол күнгө чейин өтүп кеткен өмүрүмө ичим ачышат. Оба, ошол кара катындын ысырыгы мени тумоодон айыктырса, анын чыныгы мусулмандык сыпаты мени динсиздик оорусунан айыктырды. Кийин ошол жайма базарга бир канча жолу бардым. Барган сайын ошол кара аялга ыраазычылык билдирүү үчүн жанына баргым келди. Бирок анын алдында өзүмдү күнөөлүүдөй сезип, жанына бара албадым. Ырас бир жолу барганымда жөн гана салам айтып өттүм. Ал мени таңыркап карап калгансыды. Дагы бир кызыгы, анын жанында ысырык саткан аялда жоолук оронуп алыптыр. Кыязы, ал да ислам динине кирген окшойт. Туура кылат. Исламдын мынчалык бийик даражадагы адеп ахлагын көрүп туруп, андан акылдуу адам кыйгап өтө албайт. Урматтуу көрөрман, бул окуя Францияда болуп өткөн. Мен бул профессордун көптөгөн лекцияларына катыштым. Ар бир лекциясында ушундай ары кызыктуу, ары таасирдүү окуяларды айтып берчү. Анын ар бир сөзүнөн, ар бир кыймылынан чыныгы мусулманга тиешелүү сыпаттарды кезиктирер элек. Сулайман пайгамбар жана 4 чымчык. Сулайман пайгамбар аскерлери менен деңиз жээктеп келе жаткан. Кокустан деңиз тараптан чымчыктар учуп келип,
жээктеги ташка коно калышты. Алар төртөө экен. Коноор замат чыйпылдап, бири-бири менен сүйлөшө башташты. Сулайман пайгамбар аларды аңдай калды да сөзүнө кулак төшөдү. Мына ушул макулуктар жаралбай эле калса жакшы болмок, деди биринчи чымчык. Экинчиси: жаралган соң эмне үчүн жаралган себебин билишсе кана. Эмне себептен жаралгандыгын билгенден кийин ошого амал кылышса жакшы болмок, деп кошумчалады үчүнчүсү. Эгер амал кылышса, амалдарын чын ыклас менен аткарышса, андан да жакшы болмок, деп аяктады төртүнчүсү. Эскертүү: хикаялардын кээ бири чындыкты чагылдырса, кээ бирлери чындыкка кошпойт. Пайгамбарыбыз, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, исламдан мурдагы доорлордо айтылган сөздөрдү чын же жалган деп айтуудан тыйган. Эгер алар пайгамбарыбыздын хадиси менен тастыкталса, анда аларды туура деп ишенебиз. А эгер хадис менен тастыкталбаса, же хадис аларды жокко чыгарса, демек алардын динге тиешеси жок. Эл арасында айтылып калган хикая катары түшүнүүбүз керек. Бирок Куран же хадиске каршы пикирде болбосо, аларды окуп пайдаланууга болот. Кээ бир хикаяларда айтылган окуялар Куран же хадиске дал келбей калуусу да мүмкүн. Ошондуктан биз кайсы бир хикаяны окуганда андагы окуялардын чын экендигине ишенбейбиз. Биз андан кайсы бир шарият өкүмүн да издебейбиз. Болгону анын өзүбүзгө пайдалуу болгон маани-маңызын гана алабыз. Сүйүктүү көрөрман, каналыбызга каттал элек болсоңуз, азыр катталыңыз. Алдыда бизде жалаң гана өзүн өнүктүрүүгө байланыштуу видеолор даярдалып жатат. Азык дайым, өнүгүүгө карай бирге.